15 миң талапкердин арасынан Гарвард университетинин илимий борборуна тандалып алынган кыргызстандык юрист Абай Зурдинов Гарвард университетинин курамындагы алдыңкы изилдөө борборунда изилдөөчү болуп эмгектенет. Бул программага дүйнө жүзүнөн 15 миңдей талапкер катышып, алардын ичинен болгону 28 адис тандалып алынган. Абай борбордук Азиядагы саясий процесстерди жана эл аралык уюмдар менен мамлекеттердин өлкөдөгү башкаруу системасына тийгизген таасирин изилдеп жатат. Ал семинарларга, эксперттик талкууларга катышып, Кыргызстанды эл аралык академиялык чөйрөдө таанытууда. Зурдинов Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин дипломатиялык академиясынын доценти, 12 илимий макаланын жана жарандык укук боюнча китептин автору. Анын айтымында өлкө туруктуу өнүгүш үчүн башкаруу системасын реформалап, кызматтарга билимдүү жана татыктуу кадрларды тандоону күчөтүп, мамлекеттик кызматтарды санариптештирүүгө басым жасалышы керек. Ийгиликтүү кыргызстандыктар тууралуу кененирээк билүү үчүн Лимон Медиага катталыңыз.